Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Биздин фонд кайрадан өз ишин улантууда. Биз 2 күн мурда чыгарган Акбейл эжебизге ошол отчет берүү үчүн бул жерге келип отурабыз. Акбейл эжебиз үчүн ошол кайрымдуу инсандардын жардамы менен 45.940 сом чогулду. Ана биз толугу менен ошол Акбейл эженин өзүнүн колуна өткөзүп беребиз. Бул сизге карапайым элден чогулган акча. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн кутук хадисинде айткандай, баардык амалдар, иш аракеттер ниетке жараша болот дегенде, эжебиз бизге келген кезде ошол жок дегенде $500 боло турган болсо, мен ошол менен балким бир аз соода сатык кылып, ошо балдарыма кийим кечесин, курсактарын тойгузуп, жашообуз тууланып кете беребиз деген бизге ниет билдирген эле. Чындыгында ошого жараша болгон 2 күндүн ичинде бизге ошол акча чогулуп, эжебиз менен тапшырып жатабыз. Берген садакаңыздарды, нафакаңыздарды Алла Таала кабыл кылып, акыретте тоолой сооптор менен берген болсун. Рахмат чоң. Ошол кимде ким ошентип жардам бергендерге, силерге чоң рахмат өзүнчө кайрылат элем. Ошол негизи элден айланса болот дейт. Ошо 2 күндүн ичинде ушунча акча чогулуп отурат. Силерге чоң рахмат. Кече дагы тиги продуктыларды дагы алып келип беришти. Продуктыларды алып келип беришти. Дары дармек алып келип беришти балдарыма. Ошентип силерге чын рахмат. Мен дагы ошо сүрдөнүп сүйлөй албай атам. Чоң рахмат. Ден соолукта болгула, үй бүлөңөр менен алайым аман эсен болгула, оорубагыла эч качан, ынтымакта болгула. Сиздерге да рахмат балдар. Ушинтип себепчи болгонуларга.